Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir kavur başına keledi. Kavur başına keledi dağın. Anan köz yaş dögöt. Janında bir kança sahaba var. Oşunda aytat. Топ-тоғыла барын дейді, сахабаларды топ-тоғыла. Бар шақырышады, ошо қауыр башында да. Топ-тоғыла бары келет дағын келгенде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол көз жашын көрген сахабалар аябай тынчсынат. Я Расулалла, эмне болду сизге дейт. Айтат, могу жерде жаш бир бала жатат дейт. Тозокту аябай кыйналып жатат дейт. Тозоктун азабын көрүп атат. Билесиңер, Қауыр азабы деген бар, бұл тозоқтың бір азабы болып есептеледі. Көріп атат деп айтат Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анан сурайт, бұл жатқан жаштың ата-енесі бар о деп айтат. Ооба дейт, я Расулалла. Bir ұлғайған апасы бар дейт. Анда bir чакырып койсоңуздар келсин дегенде, апасын чакырат. Апасы таякка, таякты кармап алып, акырын басып келет экен ошол жерге. Азирети Пайгамбар айтат, энеке, ошол жерде жаткан бала сеникеби дейт. Ооба я Расулалла, меники дейт. Энеке, акыңды адал кыл деп айтат. Енин айтқан сөзі жоқ дейді. Адал қылбайым дейді. Енеке кечир балаңды. Кечир қыйналып атат дегенде, енесі айтат, жоқ, кечирбейм деп айтат. Өзім жебедім, буга жедирдим дейді. Өзім уктабадым, уну уктаттым дейт. Өзім кийбедим, буга кийдирдим дейт. Бирок менин акымды тебеледи дейт. Алдында балалык милдетин аткарбады дейт. Мен буну кечирген жокмун деп айтат. Баласы азап көріп атат. Білесіздер, Азіреті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қауырда жатқандар абалын көріп тұрчу. Көптөгөн хадистер бар бұл бойынша. Бұл жашты көргөндө ошондо Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мубарак энебистин, ошол энекенин, картайган энекенин мужизасы да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, мужизасы. Алып туруп дейт, Азирети Пайгамбар ошо энекенин көзүнө мондай сүртүп коет, кол менен сүртүп коет дейт. Кол менен сүртүп койгондо энеке кабырдагы баласын кыйналып жаткан, азапталып жаткан баласын көрөт дейт. Бала кыйкырат экен, эне жардам бер, эне жардам берип кыйкырат ошол жерде. Ошону көрүп, чыдай албаган эне көрүп атат да баласын көрүп атат. Баягы кыянаттык кылган баласын кечирбейм, ошончо катуу. Эне жүрөк, бул кандай бир жүрөк? Эне жүрөк мындай кечирип койбосу мүмкүн эмес болгон бир жүрөк. Эне жүрөгү. Эне кечирет, бирок бул баланы энеси кечирбей койгон экен. Кечирбегендиги үчүн ошол жерде кыйналып атат. Энени наразы кылуу, Аллахты наразы кылуу, айырмасы жок. Анан Алла Тааланын буйругу менен Азирети Пайгамбардын мужизасы ошол жерде. Эне көргөндөн кийин аны энеси ыйлап туруп айтат, кечирдим деп айтат. Кечиргенден кийин тетиги от дейт, Гүлистанга айланат дейт адам баласы, тетиги балагы дейт.
Enekenin geçirimi insanda toz oğutdan kutkarıldı.